Базар Коргон районуна караштуу Базар Коргон шаарынын Каримжан ата дыйкан чарбасынын белдүү дыйкан фермерлери Санжарбек Абдусаттаров жана Акунжан Каримжановдор өткөн жылы күз айында эккен сарымсактарынан жогорку түшүм алышып бош калган айдоо аянтын кыска мөөнөткө эс алдыргандан соң ордуна экинчи түшүм катары Бадыраңдын Шадрин, ошондой эле Сабиздин Цилиндр аталышындагы сортторун эккендигин айтышат. Фермерлер алгачкы түшүмдүн мол болушуна жана экинчи жолу себилген үрөндөрдүн текши өнүп чыгышына сугат суусун кезектешип койгондугунан болду дешет. Кезектешип сугаруу райондук суу чарба башкармалыгынын адистеринин тыкыр көзөмөлүндө болгондугун да белгилешет. Жерге чеснок экилген бааласа. Бул жерге сарымсак эккенбиз. Экинчи түшүмүбүзгө Бадыраң эккен элек. Азыр гүлдөп калган учуру. Кезектешип сугаруунун пайдасы зор экен. Bir haftadan keyin bışıp жетилет. Tere başlayız. Terişti başlayımız doğalası. Çesnoktun may ayının eteğinde cığıştırıp durup anan savuz ektik hazır. Savuzga 2 jolu su koyduk emi. 2-3 jolu. Emi çıkıp kaldık Kuday buyursa. Emi karab kılıp atabız. Su jakşıla bolup atat emi no jerde Bazar Korgon ayılında. Dıykançılık menen alып урушкан Базар Коргон районунун дыйкан фермерлери үчүн район боюнча ички каналдардан суу алып келүүчү аянт 98 чакырымды түзөт. Ал эми жалпы ички арык каналдарды кошкондо 974 чакырым болот. Анын биринчи жана экинчи категориядагы 204 чакырым ички арык каналдарды райондук суу чарба башкармалыгынын карамагына алуудабыз дейт башкармалыктын башчысы. Быйылкы 2025-жылга ички чарбалык каналдардын 204 километрин баланс калганы даярдап инвентаризация кылдык. Суу боюнча быйыл жаз эрте келип, 1 ай эрте биздин Каранкүл дарыясында суу тартыла баштады. Азыркы учурда биз нөмөт менен сууну берип атабыз кезеги менен. Кезеги менен бүгүн мына Сейдугум айыл өкмөтүнө берилип атат. Дыйкандарыбызга нөмөт менен кезеги менен толук кандуу жеткирип берип атабыз сууларды. Азыр экинчи түшүмгө дыйкандарыбыздын толук эгиндерин чыгарып жерден экинчи суусун берип атат. Саналуу күндөрдөн кийин күзгү сугат өнөктүгү да башталат. Ага карата райондук суу чарба башкармалыгынын карамагындагы техникалар толук ремонттон өтүп, даярдоо линейкасында турат. Ички каналдардагы сугат суунун дыйкандарга коромжусуз жетиши үчүн Европа өлкөлөрүнөн чыгарылган атайын пленкаларды алышкан. Быйыл эте жазда полный механическа кылдык. Каналдарды Базар Коргон район полный техникалар, бир техника экскаватор берди бизге быйыл эте жазда. Эми муну дагы күзгү сезонго дагы даярданып атабыз техникаларды оңдоп, дагы күзгү сезонго дагы Садыр Жапар президентибиз дагы техника беребиз деп атат, жаңы техникаларды. Президентибизге рахмат. Аябай сонун иштеп атат. Техника бүт организациялардын техникаларын жаңы кылып, кондиционерден бери кылып берип атат. Бардыгы айлыктарыбызды көбөйттү. 4,5 мың айлык алат элек, азыр мына 25-30 мың алтабыз. Президентибизге рахмат, абдан сонун иштеп атат. УОСТо техникаларды көбөйтүп атат, башка организация ham көбөйтүп атат. Бардыгы жакшы. Базар Коргон райондук суу чарба башкармалыгында 14 техникабыз бар. 14 техниканын 10-у бүгүнкү күндө иштеп атат. Былтыркы 2024-жылы жаңы бир экскаватор келген. Азыр жаңа экскаваторубуз, 2 оор жүк ташуучу машинебиз иштеп атат. Бу жерде азыр 2 техникабызды ушу күзгү сугатка каналдарыбызды даярдоого ремонттоп атабыз. Экинчи эле бизде мына бүгүнкү Бешбадам каналына 2700 метр аралыктагы каналыбызга жаңы технологиядагы бетонный полотнолорду алып келип 12300 квадрат метрди алып келдик. Сентябрь айында орнотууга даярданып атабыз. Базар Коргон районунун суу чарба тармагын тейлеген адистери быйылкы жылдын кургакчыл келгендигин эске алып, жыл башынан дыйкан фермерлерге сугат суусун үнөмдүү пайдалануу үчүн ар кандай багыттагы иш-чараларды өткөзгөндүгүн билдик. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Базар Коргон району.